Сулайман Рыспаев телефондо сүйлөшүү. Абыл Кутман досунун үйүнө телефон чалды. Алло, Алло, ким бул? деп суроо узатты. Жооп берген адам Кутман досунун атасы өңдөндү. Үнү жоон, жашы улуу, салабаттуу кишидей туюлду. Ошондой экенин билип туюп турса да, Абыл кебелбестен бул ким деп сурап жатканынан адегенде уялбады. сизге ким керек? Деди алиги улуу, салабаттуу адам. Анын мынтип деп кайрылып отурганы Абылдын күлкүсүн келтирди. Кызык киши го? Мен бала болсом, анан мени сиз дегени кандай? Мага Кутманды чакырып койгулачы. Кечирип кой уулум. Кутман сабакка даярданып жатты эле. Сиз өзүңүз ким болосуз? Деди тиги улуу киши. Мен анын атасы болом. Эмне деп коеюн? Абыл эми гана өзүнөн улуу адам менен телефондо осол сүйлөшүп жатканынан уялып кетти. Ошол үчүн өзүнүн ким экенин айта албай тартынчыктай калды. Кечирип коюңуз. Мен Кутмандын досумун. Атым Абыл. Кечирим сураганды билген жакшы бала турбайбы? Мен азыр досуңду чакырып берейин. Күтө тур, балам. Ырас эле кечирим сурапмын. Деп ойлоп, тердеп чыккан чекесин аарчып алды.